Бишкектен BMW X7 унаасы электр мамысын сүзүп оодарылып кетти. Бишкекте түндө BMW X7 үлгүсүндөгү унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кырсык 12 январга караган түнү саат 12:59 чамасында болгон. Анда BMW унаасынын айдоочусу Абдыкадыров көчөсүнөн бурулуп жаткан Subaru Legacy унаасы менен кагышкан. Андан соң BMW жол четинде турган бетон электр мамысын сүзүп оодарылып калган. Азырынча кырсыктын катышуучуларынын бири да медициналык жардам сурап кайрыла элек. Эки унаа тең айып короого коюлган. Бардык зарыл экспертизалар дайындалды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Интернетке тараган видео. Унаа жолго чыккан улакчы жигиттин аты союлду. Чүй районунда улак тартышка катышкан жигиттин унаага урунган кырсыктын чоо жайы такталды. Маалыматка караганда улак тартыш келе жаткан жигиттер аттарды жол ортосуна чыгып унаа менен сүзүшкөн. Унаага урунган бала ооруканага түшүп, ат ошол жерде өлгөн. Окуя кече болгон. Унаага урунган бала Шамшы айылынын 2007-жылы туулган тургуну. Ал жеңил жаракат менен ооруканага көрүнүп үйүнө кеткен. Ал эми атты мындан ары кыйналбасын деп ошол жерден муздап союшкан. Негизи булар байма-бай сайын эле талаада көк бөрү оюнун ойноп келишет. Жолго чыгышчу эмес, улакчы балдардын айтымында окуя кокусунан болуп кеткен. Анда унаага урунган бала жанындагы чамендеси жок атты жол коопсуздугу үчүн жолдон ары чыгарам деп аракет кылган экен. Мына ошол маалда унаага урунган. Айыл өкмөт кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Азыркы учурда териштирүү иштери жүрүүдө деп айтылат маалыматта. Россиянын Украина боюнча позициясын түшүнөм. Трамптын сөзүнө пикир айтылды. АКШнын президенти болуп шайланган Дональд Трамптын НАТОнун кеңеши боюнча Россиянын көз карашын түшүнө турганын айткандыгы Американын көп жылдан берки саясатындагы маанилүү билдирүү болду. Мындай пикири менен Колумбия университетинин профессору Жерфи Сакс Дуран YouTube каналына курган маегинде бөлүштү. Трамп бул тууралуу шейшембиде Мар-а-Лаго резиденциясында сүйлөп жатып айткан. Анда ал Москва көп жылдан бери Киев менен батыштык альянстын байланышын колдобой келгенин, ошентсе дагы АКШ Украинанын уюмга кирүүгө укугу болушу керек деген саймедирип келгенин билдирген. Трамптын ою боюнча мунун айланасында келип чыккан пикир келишпестиктер Ак үй үчүн жакшы эмес жагдайды жаратты. Канча жылдан берки маанилүү билдирүү болду. Бул негизги чындык. Биз күбө болуп жатканын баарынын себебине так түшүндүрмө болду деп белгилеген профессор. Сакстын айтымында АКШда көп убакыттан бери эле Украинадагы жаңжалдын чыныгы себептерин ачык талкуулоого, жашыруун тыюу болуп келген. Профессор бул темадагы тексттер ири басылмалар тарабынан бир нече жолу четке калганын дагы айткан. Ал эми Трамп так жана ачык айтты. Бул нерсе согуштун аякташына негиз боло алат деген Сакс. Шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан учурда Трамп Украинадагы жаңжалды сүйлөшүү жолу менен чечүүгө бир нече жолу убада берген. Ал тургай согушту бир күндө токтото аларын билдирген. Москва бул жөн салды, чечиле калбай турган маселе деген пикирде. РФ президенти Владимир Путин Украинанын НАТОго кириши Россиянын коопсуздугуна доо кетирерин белгилеген. Киевде альянска кош аракети атайын аскердик операциянын башталышынын бирден бир себеби болгонун айтты.